Кибер коопсуздук боюнча жамааттык коопсуздук келишим уюмунун биринчи эл аралык конференциясы Кыргызстанда Тагыраагы Ысык Көл облусунун аймагында өтүп жатат. Эл аралык конференция министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин жетекчилигинин астында өтүп, иш-чаранын башатын өзү баштап берди. Ал эми конференцияга ЖКК, ШКО жана КМШга мүчө өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышууда. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров выступает в ряде активных мер по борьбе с современными вызовами. Иш-чаранын жүрүшүндө УКМК жетекчиси генерал-полковник Камчыбек Ташиев кибер коопсуздук боюнча биринчи эл аралык конференциянын ачылышы менен куттуктап, кибер коопсуздук улуттук жана аймактык коопсуздуктун приоритеттүү багыттарынын бири экендигин баса белгиледи. Ошондой эле бул иш-чарага маалыматтарды коргоого гана эмес, заманбап коом курулган глобалдык санариптик инфраструктуралардын коопсуздугуна тиешелүү болгон эң маанилүү жана актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн чогулушканын айтты. Акыркы 10 жылдыктарда биз баарыбыз жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, жаңы тобокелдиктерди жана коркунучтарды пайда кылган терс технологиялык прогресске күбө болдук. Кибер коркунучтар барган сайын татаалдашып, алардын кесепеттери барган сайын кыйратуучу болуп баратат. Алар жеке уюмдарга жана жеке адамдарга гана эмес, бүтүндөй мамлекеттерге, экономикага, саламаттыкты сактоого, энергетикага жана башка маанилүү тармактарга да таасирин тийгизет. Ошондуктан биз кибер коопсуздук боюнча адистердин коомчулугу катары бул коркунучтарга натыйжалуу каршы туруу жана санариптик активдерибиздин ишенимдүү корголушун камсыз кылуу үчүн биргелешип иштешибиз маанилүү. Төрага ошондой эле Кыргызстан кибер коопсуздук секторун өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурарын белгиледи. Бул олуттуу каржылык ресурстарды бөлүүдө гана эмес, ар тараптуу колдоо көрсөтөрүн кошумчалады. Төрага 2024-жылы республикада кибер коопсуздук жөнүндө мыйзам кабыл алынып, санариптик соттук экспертиза лабораториясы жана кибер инциденттерге тез чара көрүү борбору түзүлүп, анын алкагында 2024-жылдан ушул жылга чейин 5 миллионго жакын кибер чабуул катталып, анын 71% игиликтүү локализацияланганын билдирди. Бүгүнкү конференция улуттук жана эл аралык деңгээлде кибер коргонууну бекемдөө боюнча мындан аркы аракеттер үчүн негиз боло ала турган билим, тажрыйба жана чечимдерди алмашуу үчүн уникалдуу аянтчаны түзөт. Бул иш-чаранын жүрүшүндө боло турган талкуулар теориялык ыкмаларды гана эмес, биздин маалыматтык системалардын коопсуздугун жогорулатуу боюнча практикалык кадамдарды да иштеп чыгууга мүмкүндүк берет деп күтөбүз. Камсыздоодо негизги ролду ойнойт. Андан соң президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азамат Осмонов президент Садыр Жапаровдун кайрылуусун окуп берди. Уважаемые участники конференции, рад приветствовать вас на данном историческом событии первой международной конференции Организации договора о коллективной безопасности, посвященной вопросам кибербезопасности. Организация договора о коллективной безопасности традиционно фокусировалась на военных, политических и антитеррористических аспектах сотрудничества. Однако современные реалии, стремительное технологическое преобразование мира, развитие интернет-технологий, искусственного интеллекта, работа с большими данными и облачными технологиями требует от нас нового взгляда. Киберпространство стало полноценным театром потенциальных конфликтов. Кибератаки становятся все более изощренными и системными. Они используются как инструмент внешнего давления, подрыва доверия к институтам государства, нарушая экономическое и социальное стабильность. Иш-чаранын жүрүшүндө ЖККнын башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов кибер мейкиндик эбак эле адам ишмердүүлүгүнүн, адам коомчулугунун, мамлекеттин жана эл аралык мамилелердеги мамлекеттик эмес субъекттердин дагы бир чөйрөсү болуп калганын белгиледи. Бул аскердик саясий жана коомдук саясий мейкиндиктин жаңы өлчөмүн уникалдуу структураланган жана долбоорлонгон көптөгөн чакырыктарды жана коркунучтарды көтөрөрүн кошумчалады. Иш-чаранын негизги максаты жана милдеттери бар. Маалым болгондой эле учурда санариптик технологиянын өнүгүшү менен кибер мейкиндикте ар кандай коркунучтардын жаралганы маалым. Мындай шартта аталган иш-чаранын коопсуздукту сактоодо, маалымат айдыңында инфраструктуранын коопсуздугун камсыздоодо биргелешкен чечимдерди кабыл алуу негизги максаттардын бири болуп саналат.
Бул эл аралык конференциянын алкагында өлкөдөгү кибер коопсуздукка байланыштуу ата мекендик өндүрүштөрдүн жарманкеси уюштурулду. Мында санарип технологиясынын алдыңкы техникалык каражаттары жана IT программисттердин кызматы тааныштырылды. Биз өзүбүз технопарк 10 апрелде 14.000 квадрат чоң хаб ачтык. Ушул жерде биздин резиденттер бул IT компаниялар жана кибербезопасность иштеген IT компаниялар бар. Ошолорго биз экосистема түзүп беребиз. Булар баары бир жерде чогулганда таанышышат, коммуникация өткөрүшөт, чоң долбоорлор сүзүшөт. Ушул жерден чоң долбоорлор жаралат да. Бул Сколково деген Москвада ушундай хаб бар. Ушул жерде аларда атайын көп чогулушкан. IT компанияларды кибербезопасность жагында иштегендер баары таанышат, ушул долбоорлорду алып чыгып ачыкка чыгарышат. Бизде бакы кыргыз электроника болгон үчүн биздин бул конференцияга тиешелүү биз контора менен иштешкен проектлерибиз бар. Муну айтканга болбойт, кандай проекттер деген, бирок ошого тиешелүү ошо бизди чакырды бул жака выставкага. Андан соң коопсуздук жаатындагы эл аралык конференциясы жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын комитетинин кезектеги жыйналышы менен уланды. Жыйын Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Бактыбек Болотбековдун төрагалыгы алдында өттү. Анын алдында сүрөткө түшүү жараяны өтүп, андан соң тар чөйрөдө сүйлөшүүлөргө өтүштү. Жыйындын жыйынтыгы менен бир катар документтерге кол коюшту. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Ысык Көл облусу.